Жасалма интеллект сотторду алмаштырбайт, бирок сот тутумун өнүктүрүү үчүн маанилүү курал боло алат. Бул тууралуу Орусия Федерациясынын ЯЭП сотунун судьясы Наталья Павлова телеканалга берген маегинде билдирди. Анын айтымында санариптик технологиялардын тез өнүгүшү шартында сот тутуму жаңы чындыкка ыңгайлашууга тийиш. Бул жерде кеп ченемдерди кабыл алууну машиналарга өткөрүп берүү жөнүндө эмес, күнүмдүк ишти жеңилдетүү, укуктук маалыматтардын чоң көлөмүн талдоо, соттук тажрыйбаны тутумдаштыруу жана жарандар менен бизнес үчүн сот адилеттигине жетүүнү тездетүү тууралуу болуп жатат. ЯЭП өлкөлөрүнүн лидерлери Астанада жасалма интеллекти жоопкерчиликтүү өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол койгонун эске алганда бул багыт дагы кеңейтилет. Мындан тышкары Наталья Павлова соттук жол жоболорду заманбап технологияларга ыңгайлаштыруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Тактап айтканда, видеоконференция байланышын киргизүү, чечимдерди электрондук аткарылышын жана процессуалдык ченемдерди өркүндөтүү каралууда. Искусственный интеллект сегодня влияет на все сферы. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект коомдук маселелердин дээрлик бардык чөйрөлөрүнө таасир этүүдө. Эске алуу керек болгон эң башкы нерсе сот. Ал дагы чарба жүргүзүүчү субъектилердин, жарандардын, адамдын укуктарын коргоого багытталган. Ал эми адамда жасалма интеллект чөйрөсүнө тартылган жана сот адилеттиги анын укуктарын жаңы чындыкка натыйжалуу коргой алгандыгы жалпысынан биздин жарандарыбыздын, бизнестин жана биринчи кезекте экономикага багытталган экономикалык биримдигибиздин бакубаттуулугуна, жыргалчылыгына көз каранды. Ориентирован прежде всего, конечно, на экономику.